Мен соттон жабыркап келем. 2000-жылы мен Бакирова Айнагүл аттуу аялга $2400 акча бергем процентке. А проценти договорго көрсөтүлбөй калган. Макул дедим дагы мен акчамдын өзүн бер десем бербегенден сотко кайрылгам. Ленин сот ошол 2000-жылы макул өндүрүлсүн деген решениясы бар. Өндүрүп бер деп чечим чыгарган. Анын сот аткаруу балагы сатка коюп мага өндүрүп берген да. Ошондон кийин 10 жыл өттү. 10 жыл өткөндөн кийин экинчи тарап кайрадан арыз берип кайрылды. Бир баламдын долясы жок деп. Баласынын ордуна апкем келип кол койгон. 4 баласы тең келип кол коюп берген. Договор как юридический болгон болчу по закону. Эми бүгүнкү күндө мен кыскалай айтып кетейин. 2019-жылы соттук экспертиза бүгүнкү күндө эми ошол акчалар өстү да. Үйлөрдүн баасы көтөрүлүп кетти деп бухгалтерный экспертизага берген. Бухгалтерный экспертиза биринчи эксперт 2 миллион сом пул чыгарып берди. Үйдүн баасын 2 миллион чыгарды, менин акчамды 2 миллион 6 миң сом кылып чыгарып берди. Андан кийинки экспертиза дагы берди эле, комиссионный болуп текшерилип, ал 3 миллион сом пул болуп чыгып келди. Ага мен макул дедим, 3 миллионго хотя жер тилкесин сатып аласың да. Анан бүгүнкү күндө дагы да кайрадан каралып, соттор болсо мыйзам чечимдерди кабыл алып, күчүн жоготкон закондорду колдонуп, ар кандай варианттар менен жарандык иштерим жылып отуруп, бүгүнкү күндө 100 миң сом акча чыкты эксперттен. Менин акчамдын суммасы инфляция болбой калды. Мен 19 жыл болду үйдү алганыма. Мен соттун чечими негизинде үйдү алганмын. Мен ошол убакта мен 2000-жылы мен үйдү алам деп айткан эмесмин. Мен отказ бергем. Мага акчамды өндүрүп бер деп. Акчамды өндүрүп берсе мен ошол $3000 мен чоң 2 үй сатып алмакмын. Ошол убакта деле мына закон болгон, акча күчтүү болгон. Бүгүнкү күндө үйлөр кымбаттады. Мен ошол 100 миң сомго эч нерсе ала албайм. Мен бүгүнкү күндө жабыркаганым соттук экспертизалардан. Соттук экспертизалар күчүн жоготкон законду колдонуп, бүгүнкү күндө мен акчамдын инфляциясын аркага кайтарып, туура эмес чечимдерди кабыл алып 100 миң сом чыгарып коюп атат шылдыңдагансып. Ошондуктан мен бүгүн кайрылганым кайрадан жаңы жагдай менен кайрылдым. Күчүн жоготкон законду соттук экспертиза пайдалангандыгы үчүн жаңы жагдай менен методологияны көтөрүп кайрадан кайрылып отурам. Бул иш боюнча прокуратурада эксперттердин үстүнөн эмелер текшерип атат, тергөөлөр. Мен аны тактап бүт документальный алып барып бердим эмеге, тергөөгө. Эми мен кайрылганым жаңы жагдай боюнча кайрылдым. Ошону 10-декабрда соттук ишим болот. Дагы кандай болуп чечим чыгара калат деп, ошондуктан мен жогору жакка кайрылып отурам да. Битимге чыкканга туура келди. Себеби менга сот өзү законный алып берсе, бааланып атса, сатуу иретинде өтүп атса, регистрациядан да мага өтүп атса, анан бүгүнкү күндө кайрадан мени выселенияга берип атат, чык деп. Мен аны сот выселение берип, решениям бар, чыгарган. Эми бүгүнкү күндө эртең 10-декабрда үйдөн чык деп мага кайра выселение келип атат да, мындай. Сказкада оюн болуп атат, футболный. Мага эмне кылып берет үйдү сот? Туурабы? Мен айткам, албайм үйдү дегем. Жок деп по закону анын эч нерсеси жок, өзү залог үйдү койду. Өз ыктыяры менен берди. Мына актылар турат. Алар мага ыйлады. Жок, мен акчам жок, үйдү ал деп. Себеби үй арзан да, мен акчам кымбат. Мен айттым, албайм мен деген, новостройка алатуда менин эмнем бар. Мен шаардан үй алып болчумун. Шаарда $1000 үйүм бар эле. Аны саттым. Ушундай ызы-чуунун азабынанчы. Эми бүгүнкү күндө 100 миң сом пулду беребиз, үйдү кайта мага кайтарып берип атат. 19 жыл өттү арасынан. Мен 100 миң сомго эмне алам? Ошол бүгүнкү күндө соттор кандай кылып чечип атат, күчүн жоготкон законду колдоно коюп атат. Ошондо чыркыраган чындыктын түбүнө жетейин деп келдим. Убагында алып бербесе, эми 19 жыл өткөндөн 100 миң сом пулду кайра кайтар деген сөз. Бул туура эмес да.